Жалал Абад облусунун Кочкор Ата шаарында мамлекеттик органдардын кызмат адамдары тарабынан 600 дана жер тилкеси там салууга мыйзамсыз берилген. УКМК берген маалыматка таянсак, Ноукен районундагы Тооз Коол Ата Токой чарбасынын жана Алиев айыл аймагынын балансында турган 80 гектар жер тилкесин өткөрүп берүүдө трансформацияланган эмес. Тактап айтканда, Ноукен районунун кадастр мамлекеттик мекемесинин жооптуу адамдары, Ноукен райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгы, Кочкор Ата шаарынын мэриясы жана Кочкор Ата шаардык кеңештин депутаттары менен сүйлөшүп алып, 2008 жылдан бүгүнкү күнгө чейин мыйзамсыз жер тилкелерин жана кызыктар жактарга укук берүүчү документтерди берип келишкен. Жогорудагы жер тилкелери айыл чарба багытындагы жерлер категориясына кирери жана жеке турак жай курууга болбой тургандыгы аныкталган. Ошол аймактагы жер тилкесинин баасы учурда 400 000 сомдон 1 миллион сомго чейин жетет. Мындан улам аталган фактылар боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Жалал Абад облусунун Ноукен райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын мурдагы башчысы, Ноукен райондук кадастр мамлекеттик мекемесинин адистери жана жетекчиси, Кочкор Ата шаарынын мэриясынын алдындагы муниципалдык менчик департаментинин башчысы, Кочкор Ата шаардык кеңештин мурдагы депутаты тергөө абагына киргизилди.